Мигранттардын шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүү үчүн чет өлкөлөрдө 44 шайлоо участогу ачылды. Алардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу боюнча мобилдик топ иштей баштады. Жаңы топтун кызматкерлери мигранттар менен жолугушууну Түркия өлкөсүнөн баштап, аларга чет жерде шайлоого катышуунун жол жоболорун түшүндүрдү. Өлкө сыртында жүргөн мигранттардын шайлоо укугу боюнча кийинки материалда сөз болот. Эми чет жерде жүргөн мекендештерде 4 октябрда боло турган парламенттик шайлоодо добуш бере алат. Аны ишке ашыруу үчүн 44 шайлоо участоктары ачылып, атайын мобилдик топ түзүлдү. Алар мигранттарга шайлоону уюштуруу, жарандарды шайлоочулардын тизмелерине киргизүү, чет өлкөлөрдө түзүлгөн шайлоо участокторунун даректери тууралуу маалымат берет. Шайлоого катышкан мигранттардын саны аз болгондуктан ошол укуктары мындай алардын ойлору эмеге урнага чыкпай калып атат да. Ойлору колдонулбай калган болуп калып атат. Күйүп кетип атат ойлору. Ошону туура түшүндүрүп, сиздер ошо Кыргызстандын келечегин тандоодо өзүңөрдүн салымыңарды кошкула. Ошондуктан ошо шайлоого катышкыла. Шайлоого катыш үчүн консулдук учет ошо шайлоо участкасына туруш керек. Шайлоо участогуна катталуу болушу керек. Ошон үчүн консулдук учет болуш керек. Борбордук шайлоо комиссиясы мобилдик топту чет жерлерге февраль айында жөнөтүүнү пландаган. Бирок ал пандемиядан улам жылдырылган. Топтун кызматкерлери мигранттар менен алгачкы жолугушуусун Түркиянын Бурса, Измир жана Бодрум шаарларында өткөрдү. Шайлоо боюнча түшүндүрүү иштери жума аягына чейин Анталия, Анкара, Стамбулда жүргүзүлөт. Жакынкы күндөрү алар Орусия менен Казакстандын шаарларына да барат. Кезектеги сапарыбыз Россияга жол тартабыз. Себеби биздин мигранттарыбыз көп. Ошол чоң шаарларына ушу шайлоо башталганга чейин Россия, Казакстанга барып, ошол өз жеринен ошол көйгөйлөрдү жана жаңы участкалар ачылган Россияда Иркутск, Якутск, Сургут шаарларында, Владивосток ошол жактарда дагы өзүбүздүн аракеттерди жүргүзөбүз. Мобилдик топ учурда чет жердеги кыргыз жарандарын биометрикалык каттоодон өткөрүүдө. Биометрикасы бар мекендештер консулдук учетко тургузулат. Ага катталган гана жарандар шайлоого катыша алат. Шайлоонун жүрүшүн чет өлкөлөрдөгү консулдук, элчилик жана диаспора өкүлдөрү көзөмөлдөйт. Бирок Түркияда жүргөн мекендештер вирустан улам кырдаал өзгөрүп кетеринен кооптонууда. Пандемияга карата ошол азыр Кудайдын буйругу да, бирок күз айларында дагы кандай болуп кетет, алда кандай болот, уақыт болобу, оор күчөйбү деген ниеттерди айтып атабыз. Биякта ошол убакта оор күчөп кетсе, бул жердеги шайлоочулар шайлайлабы деп, бирок бул жерде келгендер ошол биз мындай ойлорубуз бар, тигиндей ойлорубуз бар деп атат, бирок турмуш көрсөтөт, эгер оор күчөп кетсе токтоп калат деген ойдон бул. Бүгүнкү күндө шайлоо участоктары Орусиянын Иркутск, Сургут, Түштүк Сахалин, Якутск шаарларында жана Италия, Франция өлкөлөрүндө ачылды. Талайгүл Ерматова, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.